Assalamu alaikum Taner. Bir жаңылықты алып баягыдай таң калдым эле. Чет мамлекетте бала төрөлгөндөн 18 жашка чыкканга чейин кыз төрөлсө да, уул төрөлсө дагы аны кыз же эркек экен же кыз экен деп айтканга болбойт экен да. Европада ушундай закон бар экен. Эмнеге дегенде ал өзү тандайт экен да, кийин 18ге чыккандан кийин ал өзү тандайт экен, кыз болгусу келеби же эркек болгусу келеби деп. Сарнай мына бүгүн абдан өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Эркек менен эркек үйлөнүш керек, анан кыз менен кыз үйлөнүш керек. Эркек менен эркек үйлөнүп калса, Тынар экөөбүз той алып барсак кантебиз? Каягын эркек тарабы деп айтабыз. Же Кудага барганда бизде уул бар эле, силерде кыз бар эле дейт, ошондо эмне дейбиз? Бизде уул бар, анан силерде мына уул сыяктуу бар экен дейбизби, же кандай? Үйлөнүү тоюн алып барып атсак эмне деп айтабыз? Эмдиги жыл ушул маалда эркек балалуу болгула дейбизби, же ушул маалда эмне деп айтабыз? Эмдиги жыл ушул маалда бала багылгала деп айтабызбы, же кандай болуп биягы? Жаратылышка каршы нерселер пайда боло баштады окшойт. Ойлонуп атам, кандай кылсак болот эми биягы? Алейкум ассалам. Ажеке кандайсыз? Солуңуз жакшыбы, Борончеке? Абдан кызык нерсени айтып атасыз. Мен да угуп алып, аябай мындай таң калдым. Азыр сиздин айтымыңызды экөөбүз той алып барып аткан болсок, эми элестетиңиз. Мына урматтуу коноктор, бүгүн Эшмат менен Ташматтын үйлөнүү үлпөт тоюнда отурат экенбиз деп туруп анан сөздү 2 жаштын өкүл ата, өкүл энеси Ташмат менен Акматка беребиз деп башталабы дейм да, той кандай болот ошондо. Эми ал нерсени тиги өзүңүздүн сулууча келген иниңиз башта аябай колдоп, коштоп жүрдүн, анан акчасын уштап атат, бизге сырттан ошол үчүн акчалар келет деп аябай эле жаман болуп талаш-тарыш болду. Эми жана ким айтмакчы, кыргыз болуп төрөлдүк, кыргыз бойдон өлөлүк дегендей ошол нерсебизди бекем кармап жашашыбыз керек го дейм. Мен дагы досторго айтып алып өлө күлүп атам, кечээ эле досторум тамашалап күлүп аткан мени. Той алып барсаңар кандай алып барасыңар деп.